Амансыздарбы? Кайрадан соолум бар берүүсү сиздер менен. Ар бирибиз айрыкча карапайым калып кабылып жүргөн көңүлгө көк таштай тийген учурлар аз эмес. Биздин команда мындай көйгөйлөрдү бийликке жеткирүү боюнча тынымсыз иш алып барып келет. Бирок элдин жашоо шартын оңдоого багытталган далалаттарыбыз баары деле жага бербей төңдү. Дегенибиз бизге карата коркутуп, үркүтүү, комментарийлерди дагы калтырышат. Айтмакчы, суроо пикир, сунуштарыңыздар болсо, төмөндөгү телефон номерге Telegram каналы аркылуу билдирүүлөрдү жөнөсөңүздөр болот. Жашоодо биринчилерден болуп адам баласына эмне керек деген суроого баарыбыз чың ден соолук деп жооп беребиз. Эгерде өзүңдүн, үй бүлөңдүн, балдарыңдын ден соолугу чың болсо, анда ал адамдан өткөн бактылуу жок. Бул факт. Бирок өзүңдөн дагы жогору, ыйык, бийик койгон уул кызың ооруса, жаныңды берүүгө да даярсың. Барбаган жериң көрүнбөгөн догдуруң калбайт. Бул дагы факт. Алыстан үмүтүн артып келген ата-энелердин дарыгерге жетүүсү өзүнчө тозок экенин башынан өткөргөн, жон териси менен сезген адам гана билбесе, башкалар аны түшүнө бербейт окшойт. Конституцияда балдар Кыргыз Республикасынын эң баалуу байлыгы. Кыргыз Республикасында баланын эң маанилүү кызыкчылыктарын колдоо жана камсыз кылуу принциби колдонулат деп турат. Конституциябызда бакыйта жазылганы менен биз өз балдарыбызды маанилүү кызыкчылыктар менен колдой да, камсыз кыла да албайт окшойбуз. Биздин журналисттер бүгүн 15 ноябрь күнү таң заардан Бишкек шаарынын Жал Кичи районунда жайгашкан балдар ооруканасына барышып, кичинекей балдар менен саргара кезек күткөн элдин көйгөйүн угуп келишти. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун алдында кичинекей балдар менен саргара кезек күткөн элге көзүңүз урунат. Кезекти башаламан кылбоо үчүн демилгени ата-энелер өздөрү колго алган. Тагыраагы колуна бара калып, келгендердин аты жөнүн жазып бирөө турат. Өз кезеги жеткенде башкага өткөрүп берет. Бирок талондор дагы жетишсиз болгондуктан убактылары кетип, айла жоктон тагдырга моюн сунуп тургандар буларды айтышты. Мен саат 5-те келгем, 9-нчы болуп жазылды. Мен 6-да келдим. 6-да келдим. 34-нчү арам болдум. Biz 7'de geldik, 54 bulduk. Saat 2'de çıkardım. 3 günden beri mına, 3 günden beri. Baldarım uşa okudan kalıp atat. 3 günden beri. Siz kaçtan geldiniz? Ben Cumal'dan geldim. 3 günden beri gir alбай 3 günden атасыз beri mı? yok, girip atam prosto. Bir vraçka girsen, ikinci vraçka şu talon yok. Мен талонун берип отурдум. Sarın 3 köşeyi turasın, baldar çıdabaydı da. Biz kod turuyoruz, atkança olsun. Baldar kıyın eken da. Ayla yok, balan üçün turasın. Saat 8'de talon alıp darыгерге киришет. Тилекке каршы ал жактан дагы дароо эле кабыл албайт дейт. Saat 8'ge de врачтар жазат сыртында. 8'de чыгасың, 8'de чыксаң, палатасына кирбей туруп кетишет. Ошо менен саат 9'da келишет. 9'da келишет, анда дагы туруп 5 мүнөт дешет дагы. 5 мүнөт турбайсың ошо жерде. Saat 9'da келгенде да 5 мүнөт турбайсың, 10 мүнөт, 15 мүнөт турасың. Анан келишет, кабыл алат, анан киресиң. Кирсең, киргениңен баштап акча алышат. Бардык жок. Айлык көбөйгөндөн кийин иштеш керек да, ошол нерсени кылыш керек. Айлык көбөйдү дешет, айлык көбөйгөн менен бул жактан адамды карапайым элди сыгып атышат. Айлык көбөйдү, пенсия көбөйдү деп айткан менен. 4800 сом алат, эстеңичи. А кече күнү 1700 сом алды. Бияктан полный обследованиядан кийин кайра частныйга жиберишет. А частныйдан да очойгон акча алат да. Билбейм, булар или бизнес, или ошондой надо билбейт да. Түшүнбөй, чындыгы түшүнбөгөндөн аны айта албайм. Ден соолук издеп, балдарын республиканын булуң бурчтарынан алып келгендер да бардык анализдерди жеке менчик лабораторияларга тапшырып жатканын айтып таттанышты. Андан кийин врачтар деген ошол баланын анализи боюнча бүт менчик клиникаларга айдап атат да. Ванецкий лаборатория, УЗИ, ЭКГ, ЭГГ, томография. Бардык анализдерди менчик клиникалардан өтүп атабыз. Бул жерде кеңеш берип поликлиника болгондон кийин кичине баягы элдерди, байкуштарды деген ары бери чуркатпай эле ушул жерде шарттарды түзүп койсо жакшы болот эле деген ойдо айтмакмын да. Себеби деген бардык анализдерди өтүш деген кыйын экен, чындыгында чоң акча экен аябай. Нарын областынын Нарын районунун Жерекул айылынан келген, баламдын башын тартырган келген. Уже 4-5 күн болду ушундай очередте күтүп, очередте жүргөнүбүзгө. Кече келсем ушундай талонум жок деп, талонун карашып, талон жок
киргизбейт экен. Өзүм да жумушка чыгып келем, кечиккенге байланыштуу, бирок баланы көрсөтүш үчүн жүрөбүз ушул жерде. Эмнеге ушу баланы бекер дарылайт деп коюп, эмнеге врачтарга келгенде частныйга жөнөтүп акчалардын баарын эметип атышат. Ушул мамлекет эмнеге карап койбойт, ушуларды көзөмөлдөп койсо деп суранам. Чынында эле бейтапканаларда иштеген дарыгерлер менен жеке менчик лабораториялардын байланыштары бар экенин министр да тааныбайт. Дарыгерлер менен ошол лабораториядагылардын ортосунда бонус системасы бар, муну ачык эле айтышыбыз керек. Ушул маселеден өтө оолак болушубуз керек. Андан тышкары жана кымбат баалуу текшерүүлөрдөн өткөндө дагы ушул маселелер бүгүнкү күндө бар. Бул боюнча жумушту алып барабыз. Илим менен технологиянын өнүккөн заманында сууктун күнү узун кезек күтүп, ооруган балдарын көтөрүп тургандардын маселесин чечип коюу мүмкүндүгүн айткандар болду. Ооруп келебиз, анан кийин мыякта суукта туруп дагы ооруп атат да. Ошону онлайн запись кылып койсо элдин баары кыйналбайт эле да. Ар ким өзүнө каалаган убактына, врачтар дагы кыйналбайт. Убактына жазылып, онлайн запись болуп, анан кийин ошол убактысына келе берет. Монча элдин убактысы кетпейт. Берде кырылып эме кылышпайт да. Менин оюм ушундай. Ушуну бир иреттеп койсо, анан кийин жана экстренный эмелерди өзүнчө бир бөлүм ачып ошол жака кабыл алса, анализдер өзүнчө болсо, ошондой элдер мондай тыгын болбой кирип чыга берет эле деп ойлойм да. Айтмакчы, жалдагы ооруканага жарым жыл мурунда барып кабар алганбыз. Ал мезгилде жай айы, жылуу мезгил эле. Анда да кезере күткөн элди көргөнбүз. Андан бери жай өтүп күз келди. Министр алмашты. Тилекке каршы азыр деле абал ошол бойдон. Мындан 2 ай мурун саламаттыкты сактоо министри кызматын ээлеген Гүлнара Баатырова мурдагы министрдин жасап жаткан реформаларынын жакшы жактарын алып иш жүргүзө турганын убадалаган. Ал киши жүргүзгөн реформалардын оң жана терс жактары бар. Ал боюнча стратегиялык чакырыктар да бар. Анын реформа негизи эле оң жана терс жактан болот да билесиз. Бардыгын кылдат карап туруп, кайсы жери туура болсо туурасын алабыз. Эми бизден совал. Урматтуу Гүлнара Маришовна, саламаттыкты сактоо тармагында жасай турган реформаны качан баштайсыз? Кымбат баалуу текшерүүлөрдөн өткөндө дагы ушул маселелер бүгүнкү күндө бар. Бул боюнча жумушту алып барабыз. Өзүңүз белгилеген дарыгерлердин менчик лабораториялар менен бирге жасаган бизнесине чекит коюлабы? Оорулуу баласын көтөргөн жөнөкөй энелердин кезере күткөн кезеги качан токтойт? Суроо ачык бойдон турат. Бул маселеге дагы кайрылабыз. Сунуш пикирлериңиздер болсо, төмөнкү телефонго билдирүү жөнөтсөңүздөр болот.